Мал обочина сеники айдай бер деген видео соцсеттерге кызуу талкуу болууда. Анда пробкадан тажаган айдоочулар жолдун чети менен айдап бара жатканын, бирок ошол жол четинде мал обочина сеники айдай бер деген жазуу тактасы турганын көрүүгө болот. Туура эмес токтотулган унаага таштанды төгүп салышкан видео тарады. Анда таштаны челектин жанына токтотуп салган, унаанын үстүнө мусор төгүшүп салганын көрүүгө болот. Сиздин оюңуз боюнча кимиси туура эмес кылганы боюнча пикириңизди жаза кетиңиз. Кандай ойлойсуздарбы? Туура кылганбы? Мусор төгүп салып турушту. Же туура эмес кылганбы? Бишкекте жол тоскон аял келиндердин видеосу тарады. Окуя Новопавловка аймагынын Гогойла көчөсүндө болгон. Видеону көргөн адамдар кимисине жан тартышты билбей, кимиси туура кылып жатканын ажырата албай, ар түрдүү пикирлерди жазышууда. Сиздин оюңуз боюнча кимиси туура эмес кылышкан? Пикириңизди жаза кетиңиз. Ой, апалар эмне болду? Bunu деген o мамлекетке кайрылгыла. Жолду асфальттап берди. Жок, знак тактыргыла да өкмөткө, грузой жүргөнгө болбойт деп. А койдургандан кийин келбейбиз. Коюңузду жолу өрбөгүн. Жок, анда жолду жасабайсың. Kemi öt keteyim, öt olmayayım. Bende video var. Ben öt keteyim mi? Ben yol meneket odam. Sizin koronuzga kirgen yok mu? Kaçmayızlar yol Ama ya döngülü de kolsa be. Onun arbarıken. Ha kaçmayızlar yol tutsun. Ben dedeli ne var? Harcada meseleler şunu. Kırgızistan'da mıyzam dağıyla işlemek daha. Taş menen uğram demişti. Jön öyle yoldu. Biz чаңдатат экенбиз. Жолдо деги асфальт жок болсо чаңдайт да. Эмне укугуңар бар, Айтпач. Жок, ал дегендей. Акимге кайрылбайсыңар, Кандай жок уруксат, Жол тоскон боюнча атайын мыйзам чыккан силер үчүн жол тоспосун деп. Болду мына видеого түшүп атасыңар, тоскула. Этаж үйдөн албайсыңар анда, ден соолуңар бар, таза. Мурдагы өкмөт башы Жапаров Крипто Азия компаниясын түздү. Министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаров Крипто Азия компаниясынын директору болду. Бул тууралуу OSO-KG сайтынан көрсө болот. Уюм 9 апрелде каттоодон өткөн. Анын ишмердигинин түрү башка топторго кирбеген башка финансылык ортомчулук. Булак Говоритова. Менден салам айтып койгула. Депутат өкмөт башчыны сындады. Бүгүн 23 апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында депутат Балбак Төлөбаев министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин ишин сынга алды.
Акылбек Үсөнбекович тең болчу. Депутаттардын катына жооп берип турчу. Азыркы премьер-министрге жетип, көлдү айланып келгиче канча өттү. Катка жооп жок. Менен салам айтып коюңузчу. Сураныч деди депутат президенттин парламенттеги өкүлүнө. А дейбизби, бу дейбизби, Акылбек Үсөнбекович тең болчу. Депутаттардын катына бат-баттан жооп берип турчу. Азыркы премьер-министрге жетип, көлдү айланып келгиче канча өттү. Дагы эле bir kat жаздык эле жооп жок да Алмазбек Акунжанович. Менден салам айтып коесузбу, пожалуйста. Ушу биз депутаттын берген катына бир жооп берип койсо жакшы болот эле. Акылбек Үсөнбекович тең болчу. Сразу жооп берчү, чечкиндүү болчу. Жооп бербесе жок болсо жок деп эле жазсын ачыгын элечи. Айлантып анан тияк айлантып, көлдү айлантып, нарынды айлантпай элечи. УКУСка шылтайт, УКУС Бишкекке шылтайт, Бишкек өкмөткө шылтайт, өкмөт жогорку кеңешке шылтайт. Ратификациядан зыңкылдатып эле өткөрүп берип атабыз го миллиондогон долларларды. Келгенде жалдырап келесиңер, көзүңөрдү жалдыратып. Өткөрүп берип койгулачы, антип койгулачы, минтип койгулачы деп. Но кээ бир каттарга да өкмөт кишине мобилдүү жооп берип койгулачы, пожалуйста. Бирдеме десең, зам министр жооп берет. Мындан кийин министрдин колу жок, башка каттарды кабыл албашыбыз керек, урматтуу төрага. Жогорку кеңештин депутатын даже зам министр стандартный шаблон. Карайбыз, и макул болду. Адам катары көрбөй калдыңар. Карашо, биздан да ошондой жооп берели силерге. Бизде комитеттерде жалдырап келгенде кабыл албай коелу, урматтуу депутаттар, эгер министр өзү жооп бербесе. УКМК жол кайгул кызматында коррупциялык схеманын уюштуруучусу кармалды. Ички иштер министрлигине караштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгында туруктуу коррупциялык схемалар аныкталды жана бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, Ички иштер министрлиги жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жол көзөмөлү бөлүмүнүн инспекторлору мыйзамсыз материалдык баюу максатында кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жеке жана юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына жардамалык чаптамаларды чаптоого уруксат берүүчү документтерди берүү схемасын уюштурушкан. Уруксат берүүчү документти унаанын кузовуна чаптамаларды чаптоодон айып пулдан качуу үчүн зарыл. Транспорттук каражаттардын ээлери уруксат берүүчү документтерди алуу үчүн кайрылган учурда арыз туура түзүлүп жана толук маалыматтар берилген учурда уруксат берилүүчү документтер акысыз негизде берилиши керек. Бирок жооптуу адамдар жасалма жол менен ар кандай тоскоолдуктарды жаратып, уруксат берүү мөөнөтүн создуктуруп, өз аракеттери менен жарандарды акчалай сыйлык берүүгө мажбурлашкан. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын ички иликтөө бөлүмү менен биргеликте тергөө ыкчам иш-чаралардын комплексин жүргүзүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгындагы бул коррупциялык схеманын уюштуруучусу аныкталып кармалды. Ал 2025 жылдын 22 апрелинде Кыргыз Республикасынын УКМКнын УКЖсына киргизилди. УКМК тарабынан жогоруда белгиленген коррупциялык схемага тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери уланууда. Булак Ош ТВ. Ошто 4 ири суу кампасынын курулушу кызуу жүрүүдө. Ош шаарындагы түштүк чыгыш тарабында жалпы көлөмү 6000 куб метрди түзгөн 4 ири суу кампасынын жана суу бөлүштүрүүчү борбордун курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Бул туурасында медиадан кабарлашты. Маалымдалгандай, негизги курулуш иштери аяктап, азыр айлана чөйрөнү иретке келтирүү, көрктөндүрүү иштери уланууда. Объект толугу менен ишке берилсе, Ош шаары туруктуу жана толук таза суу менен камсыз боло тургандыгы маалыматта кошумчаланган. Белгилей кетсек, Ош шаарына жаан жааганда таза суу берүү убактылуу токтоп калат. Ошто жардамга муктаждардын атынан насыя алган шектүү кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Шаардык милицияга Ош облустун Кара Суу районунун 1986 жылы туулган тургуну арыз менен кайрылган. Арызында 29 январь күнү TikTok соц тармак аркылуу Бабур аттуу бала кыйналган муктаж адамдарга жардам берем деп жардама чыгарган. Ошол жардамага пикир калтырган. Катталуучу ага жазып, номерин сурап, видео аркылуу чалып, кайрымдуулук кылып жүрөм, сизге жардам берем деп, тиркемени көчүрүүнү айтып, көчүргөн соң анын атынан 65 000 сом насыя алып койгондугун билдирген. Ушундай эле арыз менен Бабур аттуу шектүүнүн үстүнөн 8 жаран арыз жазган. Шектүү катары 2000 жылы туулган Ош облусунун тургуну аныкталып,
тергөөгө камсыздалды. Тергөө иштери уланууда. Булак Серепкежи. Бишкекке поезд менен европалык саякатчылар келишти. Бүгүн 23 апрелде Бишкек шаарына Англиянын Golden Eagle Luxury Trains туристтик фирмасына таандык туристтик поезд келди. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык поезд 18 вагондон турат, алардын ар бири жогорку деңгээлдеги ыңгайлуулукка ээ, ошондой эле ресторан вагондору менен жабдылган. Бул поездде Батыш Европа жана Түндүк Америка өлкөлөрүнөн келген 60тан ашуун чет элдик туристтер саякаттап өлкөбүздүн кооз жерлери менен таанышып жатышат. Поезд Алматы, Бишкек, Балыкчыш, Ташкент, Бухара, Ашхабад, Хива, Китап, Дүйшөмбү, Самарканд, Маргилан, Кокон багытында жүрөт деп билдирди мекемеден. Беле кетсек, буга чейин 7 апрелде Европа өлкөлөрүнөн туристтик поезд келгени кабарланган эле.